Жакшы тилек жарым ырыс дегендей, урматтуу бир туугандар, бул сиздер көрүп турган таанышуу долбоору, таанышуу аянтчасы сиздер менен Максат Бейшеев. Жалгыз терек токой болбойт дегендей, биздин токой болуп өсүп кетишибизге, жашылданып кетишибизге сиздердин салымыңыздар зор. Кантип дебейсиздерби? Ушул видеого лайк басасыз, жүрөк жаны кызартасыз. Эки ооз сөзүңүздү, жакшы идеяңызды, бизге идея да керек да, сиздерден кеңеш керек. Окуубуз келет. Кандай мырзалар жагат, мисалы үчүн, кандай айымдар жагат сиздерге. Жөнөкөй, түшүнүктүү мырзаларды тандаганга аракет кылгыла. Жакшыны тандаш үчүн сиздер биринчи жакшы болушуңуздар керек. Анткени сиздер жакшы болсоңуздар, тандоого алынасыздар. Сиздер тандаган жакшы адам дагы жакшы адамды издеп жүрөт. Ошол жакшылыгыңызды көрсүн, жакшы сөзүңүздү уксун, туугандар. Жакшыга жанаш, жамандан адаш дейт кыргызда. Бул макал туура жана таамай айтылган сөз. Андыктан, урматтуу айымдар, мырзалар, сиздерден анкеталарды күтөбүз. Таанышуу жаатында эмне жаңылык дей турган болсоңуздар, бизде жалаң көбүнчөсү мырзалар болуп атат. Эми айымдардан да жакшы анкеталарды күтөбүз. Анкета калтырышта эч кандай кооптонуунун кереги жок. Анткени маалыматтар купуялуулук сакталат. Бул жака эч кандай уруксатсыз чыгарылбайт маалыматтар. Ошону эске алыңыздар. Сиздерден жакшы пикирлерди, жакшы анкеталарды күткүбүз келет. Урматтуу айымдар, мырзалар, бул үй бүлө курушта, жар тандоодо эч качан жаңылбашыбыз керек. Бул жар тандоо, туура тандоо, бул жакшылыктын негизи жана бир бөлүгү десек да болот да. Карап көрөлү. Аял жакшы, эр жакшы деген сөз бар. Вазир жакшы, хан жакшы дейт. Сиздер жакшы болуңуздар. Жакшылыкты издеп келген адам сиздин жаныңызда жүрүп, жакшыга айланып кетсин. Туугандар, жакшы ниет менен жазыңыздар. Аллах Таала ар бир нерсеге жетүүнү, жакшылыкка жетүүнү каалайт. Кумарданууга дагы уруксат берилген, бирок тартип менен. Мунабихат деген бир китепте жазылган экен, кимде ким кумардануу менен алектенгиси келсе, ага аял керек дейт да. Эркектерге дагы ошол, аялдарга дагы ошол. Эгерде кимде ким кумардангысы келсе, ага жакшы күйөө керек, турмушка чыгуусу керек. Анан ошол ишти уланта берет. Бактылуу жашашы керек ар бир адам. Ар бир адам бактылуу болууга укугу бар. Ар бир кыйынчылыктын артында жакшылык бар. Бүгүн баштайлы, туугандар. Бүгүн таанышып баштайлы. Ошол таанышууга салымыңыздарды кошуңуздар. Бул тааныштыруу, Кудай буйрса, исламий жол менен, шарият жолуна айланат. Ошого барабыз, Кудай буйрса, илим алып туруп. Шарият жолу менен кете турган болсок, мындай болот экен да. Биз эркектер эркек менен сүйлөшөбүз, аялдар менен сүйлөшөбүз да. Жаныбызга бир аял кишини алабыз, эгерде Алла Таала мүмкүнчүлүк берсе, ал аял киши ошол кыздар менен, ошо кыздардын эжеси менен же болбосо сиңдиси, апасы менен сүйлөшөт. Анкетасын ошолорго айтат, таштайт. Анан ал биздин жаныбызда иштеп турган сотрудник бизге айтат да, оюн ушундай айымдар келди, жашы баланча депчи. Эркектер болсо мага кайрылат, бизге кайрылат, өзүнүн анкетасын берет. Аны бул жерге жазабыз, жазуу түрүндө сактайбыз, эч жака чыкпайт. Анан онлайн түрдө WhatsApp менен конференция кылабыз, сүйлөшүүлөр болот. Жанында ошол кыздын эмеси болот, вали деп коет, атасы же иниси болот, же акеси, өкөсү болот. Ошондой сүйлөшүүлөр болот да. Ошондо мындай ишеничтүүрөөк болот да. Нары же бери болобуз да, ошондочу. Ошол жолго барышыбыз керек. Акырын да отуруп. Бирок азырынча ушундай эле иштер болот. Анткени өзүңөр таанышып алгыла, өзүңөр деп мындай таштап койсок, баары бир өтө мындай кейиштүү жолго баратат биздин жаштар. Зына жолго түшүп кетпейли. Ар бир зынанын аркасында чоң өкүнүчтөр бар. Береке качат да. Ошон үчүн карьера дебестен эң биринчи үй бүлө куруп алып, андан кийин деле улантса болот.
окууну, жумушту, кесип тандоодо мырза жаңылбаш керек да. Анткени ошол кесиби менен ошо үй бүлөсүн багат, ошол сүйүктүүсүн багат. Аял кишинин кесиби үйдө ошол күйөөсүнүн ыраазылыгын табуу, балага жакшы тарбия берүү, күйөөсүнө жакшы тамак жасап берүү, жакшы сөз айтуу, жубатуу, массаж жасап берүү жана башка. Бирок иштеймин десе болот, ал күйөөсүнүн карамагында уруксаты менен эркектер жок жерде, аялдардын чөйрөсүндө жана башка ошондой чөйрөдө иштесе болот. Бойтокчулукты жоюу биздин максат. Алланын ыраазылыгын алуу, туугандар. Андыктан аракет кылалы, чамдайлы. Сиздер менен Максат Бейшиев болду. Ассаламу алейкум. Анкеталарды кабыл алуу Instagram аркылуу болот. Instagram аркылуу таанышуу аянтчасы деп жазгыла. Номерди да ошол жактан алсаңыздар болот. Урматтуу айымдар, мырзалар. Бул жерге дагы азыр калтырып коебуз баракчабызды, таанышуу аянтчасы. Ошол жака катталып койгула, Instagramды көбөйтүш керек болот да. Анткени жаштарга турмушка чыкканга келет, урматтуу айымдар. Мырзалар болсо жаш айымдарды алгысы келет. Ошо жаштар Instagramда турат. Ар кандай убакыттарды өткөрүү менен, текке кетирүү менен, ар кандай видеолорду көрүү менен отурат. Биздин бул дүйнөгө келген максатыбыз Кудайга ибадат кылуу эмеспи? Же Instagram көрүүбү, же YouTube көрүүбү, же жөн эле бир жерде карап отуруубу? Жок. Алар көрүү, маалымат алуу, билим алыш үчүн, эс алыш үчүн болуш керек. Биздин эң негизги максат Кудайга ибадат кылуу. Аял эркек биригүүсү, никеленүүсү бул да ибадатка кирет. Ошол чогуу биргеликте жардам берүү, акыретке даярдануу баардыгы чогуу өтүш керек. Бүгүнкү адамдар 40 жашка чыкса дагы өмүрүн жалгыздык менен өткөрүп коюп атат да. Ошонун алдын алыш үчүн бүгүн аракет кылыңыз. Таанышуунун бир көп жолдору бар, бирок ошонун бир жолу онлайн таанышуу. Онлайн таанышып, ошол жерде пикириңер келишсе, дал келишсе, тандооңуздар. Оффлайнга өтүп, телефондон сүйлөшүп, тезирээк жолугуп жарашыш керек, үй бүлө куруш керек, нике кыйдырыш керек. Ошондой жакшы тилектерди айтуу менен бүгүнкү берүүбүздү аяктайбыз, туугандар. Ушул видеого лайк баскыла. Ассаламу алейкум.